Саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин видеобуз ушул көпчүлүк айымдар жактырып сүйгөн эне жүрөгү гүлү, гузмания гүлүбүз жөнүндө болмокчу. Азыр күн жылып, базарларда, дүкөндөрдө көптөгөн гүлдөрдүн түрлөрү чыгып атат. Бул гүлдөн дагы кыя өтпөгөн, жактырып сүйгөн айымдар бар. Бул гүлдү сатып алгандан кийин биринчи бул гүлдүн идишин которуп алышыбыз керек. Булар убактылуу топуракка отургузулуп келгендиктен буларга биз башка идиш, ошондой эле башка торт даярдап отургузуп алышыбыз керек. Бул гүлдүн тамыры кичирээк болгондуктан горшогу дагы абдан чоң болбош керек. Бул өзүнүн эски горшогунан бир аз эле чоңураак горшокко отургузабыз. Бул гүлдүн топурагы кислый болуш керек. Ошондой эле жалбырактын, жыгачтын чириндилери деп атайын даяр топурактар болот. Ошолордон жана бир аз кум кошуп, древесный угольдан кошобуз. Анан түбүнө дренаж жасап, жакшы топуракка которуп алабыз. Ошондой эле бул гүлүбүз жарыкты жакшы көрөт, нымды да абдан жакшы көрөт. Бул гүлдүн топурагына суу куйбастан, бул гүлдүн жалбырагына сууну куюп, жалбырагына дагы бат-баттан сууну чачып турганды абдан жактырат. Ошондой эле азыр март айы, жаз. Бул гүлгө жаздан баштап күзгө чейин бир айда 2 жолудан ошол удобрениядан берип турабыз. Удобренияны бергенде дагы инструкциясына карап, ошол инструкциясындагы дозадан 1-2 эсе азыраак кылып бул гүлгө ошондой кылып берип турабыз. Бул гүлүбүзгө башка гүлдөрдөгүдөй кылып кескилеп форма берип кереги жок. Бул гүлдүн түбүнөн гана чирип калган, саргарган жалбырактарын алып турган жетиштүү болот. Гузмания гүлүбүз көпкө чейин гүлдөп турат. Бул гүлдүн деткасын алыш үчүн ушу өзү гүлдөп бүткөндөн кийин гүлү да куурайт, жалбырактары да куурап баштаган кезде мунун түбүнөн деткалары чыгып баштайт. Ошо деткалары 3-5 сантиметр болуп чоңойгон кезде ошолорду тамырынан кесип алып, бул эскисин ыргытып салып, жаңы чыккан деткасын өзүнчө идишке бөлүп алып отургузуп, тепличный условия кылып, үстүнө пакет кийгизип коюп, жылуу жерге коюп өстүрүп алсак болот. Ошондой эле гузмания гүлүн дагы уругунан өстүрүлөт деп айтылып келет, бирок аны менин билишимче бизде эч ким өстүрүп көргөн эмес болуш керек. Өстүрсө дагы көп убакытты, көп мээнетти талап кылат. Ошондой эле бул гүлгө сууну туура эмес берилсе же муздак жерде туруп калса дагы бул гүлдүн жалбырактары босоруп, саргарып, точкалар пайда болуп ооруп баштайт. Ошол убакта тезинен бул гүлдүн идишин которобуз дагы тамырын фунгицид, фитоспорин менен жууп, андан кийин кайра жаңы топуракка отургузуп алабыз. Гузманияга дагы шитовка түшүп ооруйт. Ошол убакта мыльный раствор кылып, самынды сууга эзип алып, бул гүлдүн жалбырактарынын баарын жууп чыгабыз.